birinchi kurstun kыздары. Далай суу кечесиңер, чоң курска өтөсүңөр, аттыңа ошондо эле окшобой бүгүнкүгө өзгөрүп кетесиңер. Birinchi kurstun kыздары деген. Birinchi kurstun kızlar карлашып калчак. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинде поэзия кечеси уюштурулуп, конокто Алык Осмонов жана Эгемберди Ирматов атындагы адабий сыйлыктардын лауреаты, жазуучулар союзунун мүчөсү акын Улукбек Омокеев болду. Иш-чара окуу жайдын 100 жылдыгына карата жана президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик унго жолу жарлыгынын алкагында өткөрүлүп, ага колледждин башчысы Токторбай Кырбашев баштаган окутуучулар жана студенттер күбө болушту. Сен да сездің мен илгизбей түшүндүм. Болды жүрөк ар күн сайын самачу. Дипломум сенин курстук ишиңдин темасынын дал келгенин карачы. Сенин мага, менин сага керегим бар экенин сезип толкуп кетем да. Ашыктарга жолугуунун себебин тагдыр өзү кандап коет экен да. Кыялымда белсинчи деп ашыгып, кылбаганын атайлап тийиштик. Арзуларды айнек менен жашырып, биз экөөбүз сүйөмдебей сүйүштүк. Чарчабастан окуп жүрөлүчү, чагылдырып жүрөктү толкуп ташып. Чарчабастан окуп жүрөлүчү, чагылдырып жүрөктү толкуп ташып. Жалпыңды чакырдык рух деп жаштыгын кайрысын Улукбек аталышындагы бул саамалык акындын лирикалык дүйнөсүнө сүңгүп кирип, поэзияга суусаган угармандарга руханий рахат тартуулады. Мында Улукбек Омокеевдин ырлары студенттер тарабынан көркөм айтылып, обондуу ырлары жаңырды. Сонун өтө чоң таасир калтырды десем болот. Мындай иш-чара мисалы мен өзүм ыр жазгандыгыма байланыштуу мен үчүн өтө чоң таасирин тийгизди. Жана ошондой эле ойлойм, башка студенттерге дагы өтө чоң таасирин тийгизди деп. Улукбек агабыздын калемине таандык көркөм окууларды айттым. Өзү дагы бир нече ырларды окуп кетти. Өзүңүздөр көргөндөй ошол ырларынан дагы угуп мен эмне кылып өтө чоң мотивация алдым. Будан дальше да мен чоң ырлар жазам деген ойдомун. Ошондой эле кеченин жүрүшүндө акын өзү да ырларын угармандарга тартуулап, жаштардын суроолоруна таамай жооп берип, катышуучуларга чыгармачылыгы тууралуу ой бөлүштү. Жыйынтыгында уюштуруучулар тарабынан белектер тапшырылып, иш-чара жылуу пикирлер менен соңуна чыкты. Университетте аябай мындай жагымдуу атмосфера менен жакшы кече өттү. Мен буга аябай кубанычтамын. Окурмандар менен өзгөчө жаштар менен жолугуу чыгармачылыгымда абдан жагымдуу болот. Даярдык да абдан жакшы болуптур. Атайын астедил күтүнгөн үчүн мен абдан төбөм көккө жетип отурат. Мен ырларым окулду, оңдурлар ырдалды. Атайын алып баруучулардын жанагы ар бир сөзүн деталдардан бери даярдап тизмектеп алып барышты, мага абдан жакты. Колледждин жетекчилиги, кафедра мугалимдеринен бери катышып, алкышын билдирип отурду. Бул мен үчүн жагымдуу болду. Мындай чыгармачыл кечелер жанагы бүгүнкү заманбап технологиянын алдыга мындай карматпай бараткан заманда ушундай эмоционалдык интеллекттин, адамдын ички сезимдерин чагылдырып турган кечелер, ыр кечелери, баарлашуулар уюп турган абдан жакшы. Көп болуп турса деп тилейбиз. Дагы чакырса дагы кубануу менен кирет элем. Белгилей кетсек, аталган адабий кече жаштар арасында поэзияга болгон кызыгууну арттыруу, улуттук адабиятты даңазалоо жана акындар менен баарлашуу аркылуу студенттердин жан дүйнөсүн байытуу максатында колледждин мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулду. Бул поэзия кечесинин негизги максаты биринчиден биздин ОШМПнын 100 жылдыгына карата, экинчи жаштарды, студенттерди чыгармачыл ой жүгүртүүгө, адабиятка, ыр дүйнөсүнө жакшы бир жол коюу үчүн, алардан үйрөнүү үчүн, алардан дем күч алыш үчүн, кандайдыр бир асыл ойлорду угуш үчүн студенттер менен жаш акындарды тааныштыруу максатында болгон. Мындай иш-чаралар окуу жайда тез болуп турса, студенттердин чыгармачылыгы, жаш студенттердин чыгармачылыкка кызыккан
же болбосо эми кызыгып келе жаткан студенттерге абдан жакшы шарттар түзүлөт деген ойдомун. Айданик Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.